بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға салауат жана саламдар болсын. Мынакей ушинтип жума намазын окуу үчүн канчалаган күндүн ысыгына карабай, болгон ыхласыбыз менен, аракетибиз менен, Алла Тааланын ырайымы менен момундай келип, колубуздан келишинче ибадатыбызды жасайлы деп белип отурабыз. Кудай Таалам хадистерде келгендей, төөнүн, андан кийин кой, уй, жумурткага чейин барат го. Мына ошолордун соопторун Кудай Таалам баарыбызга берсин. Жана да кандай гана жумада сырлар болсо, ыйманды нурландыра турган, адамды эки дүйнө бактылуу кыла турган ошол сырларга, ошол дуаларга, бата тилектерге жетүүнү Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Мына ороза айт бүттү. Андан бери билинбей эле 70 күнүбүз дагы өтүп баратыптыр. Мына 10 эле күн калды. 11 август Кудайым буйруса, аманчылык болуп жетип калсак, 11 август Курбан айт майрамы. Колунан келгендер курбандыгын чалыш керек. Сөз түрдө өткөнкү жумада айткандай, айт намазы окулуп бүтөрү менен анан союш керек. Айт намазы окулмайынча сойгон курбандык жарабай калат. Ал эми жума шарты табылбаган айылдарда болгондор болсо, анда багымдат намаздан кийин, багымдаттын убагы киргенден кийин эле сойсо жарай берет. Айт намазды окубаса деле. Анткени аларга айт намаз окуу милдеттемеси жүктөлгөн эмес. Айылда жашагандар, шаарда эмес. Ороза айтта эмнелер мустахап болчу? Ошого бир аз токтоло кетели, ошолор эле кайра курбан айтка мустахап. Мисалы, ороза айтта тамактанып келүү. Тамактанып келиш керек. Кадимкидей курсакты тойгузуп, көбүнчө баягы орозодон да орозо болуп келиш керек деген түшүнүктөр бар бизде. Кээде жаңылып калабыз. Анткени бир жылда бир эле жолу орозо кармап атабыз да. Эгерде дайыма 2 ай сайын бир кармап турганда анда эсибизде калып калмак. Ошондуктан бир жылда бир келгендиктен кээ бир учурларда, кээ бир таксырлар адамдарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз тамактанып барыш керек, курбан айтта тамактанбай барыш керек десе, кээ бири жок. Ороза айтта тамактанбай, курбан айтта тамактанып барыш керек деп түшүнүп алгандар бар. Ошону биз ажыратып айтып берип коелу. Мухтасар Лукаянын шархы Ихтисар Ривая китеби бар, аябай жакшы, далилдердин негизинде жазылган. Фатхул Ана экөө бири-бирине байланыштуу. Ушул Мухтасар Лукая Ханафи мазхабынын матын китептеринин бири. Ушул китепте келет, мустахап болот орозо айт күнү ан якула тамактануу. Демек, биз тамактанып, анан келишибиз керек. Бул күндөрү кадимкидей көңүлүбүз ачык болуш керек. Себеби кадима Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям ал-Медина, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Мадинага келген кезде, валахум яуман, ал мадиналыктардын 2 күнү бар болчу. Ялабуна фихима, дайыма ал 2 күн белгиленген 2 күн. Мединалыктардын майрамдашат эле, ойношот эле. Факала ма хаданил яуман. Ана пайгамбар алардан сурады. Бул балдар ойноп, оюн-зоо уюштуруп аткан бул 2 күн эмне болгон 2 күн дегенде алар жооп беришти. Кунна налабу фихима фил жахилияти. Динге чейин эле биз ушул күндөрү майрамдап ойнойт элек, Алланын элчиси деп жооп беришкенде, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне дейт? Инналлаха кад абдалакум бихима хайран минхума. Ал 2 күндөн дагы жакшыраак 2 күндү силерге тартуу кылып берди. Ал кайсы билесиңерби? Яумал атха ва яумал фитр. Ороза айт күнү жана курбан айт күнү. Ушул күндөрү майрамдагыла деп. Демек, курбан айтта 4 күн, ороза айтта 1 күн. Жалпы канча? 5 күн болуп калат. Ошол 5 күн кадимкидей майрам, анан жума күндө майрам эсеп болот. Ушул жума күнү Адам алейхиссалам жаралган, жума намазы окулат, бир жумадан 2 жумага чейин окулган күнөөлөр кечирилет, сахих хадистер бар. Ушул күндү да майрам кылып алгыла деген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадистери бар. Эми
Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдың мындай хадисі бар. Бұл хадисті Раваху Бухари ан Анасин. Анас радиаллаху анхудан имам Бухаридің емгегінің негізінде мында жатқанда сахих хадис. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ла ягду яумал фитр хатта якула тамарат. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам ораза айт күні бір нече құрма жемейінше ораза айтқа келген емес. Анткені ашқазанда ештеке жоқ болса, адамда жағымсыз жыт пайда болады. Ошондуктан эртемененкисин тишти жакшылап жууп, тазалап, андан кийин бир нече курма жеп алуу. Эгерде курма болбосо, биз адатта эмне? Адаттагы тамактана турган тамагыбызды жеп алып келе беребиз. Негизгиси көңүлгө жаккан, табитиңиз тарткан тамакты тамактан алып келе бересиз. Бирок хадис боюнча эмне болот? Хатта ла ягду яумал фитр. Ораза айт күнү хатта якула тамаратин. Bir neçe kurma jemeyinçe oраза айт намазына келбейт эле деген пайгамбар хадис. Ва якулухунна витран. Бирок ошолорду таксанда жейт эле. Бир курма, же 3 курма, же 5 курма, же 7 курма кылып, мындай таксанда. Ошондуктан бирөөгө жакшылык кылганда дагы, кайрымдуулук кылганда дагы кенен таксанда кылып берип койсо дагы бул дагы эмне? Hadislerдің негізінде мустахаб, шарт емес бирок. Эми да Ибн Мажа риваят кылган хадис бар, имам Тирмизи өкө. Ана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кана ла яхруж яумал фитр хатта якул. Ушул хадистин уландысы маанисин уландырат, толуктайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ораза айтка тамактанып анан келет эле. Тамақтанмайынша шықпайт эле үйүнөн. Ал эми курбан айтты. Ва кана ла якулу яуман нахри хатта юсаллия. Ал эми курбан айт күнү курбан айт намазын окумайынча тамактанбайт эле. Эми тактап түшүндүрөлү. Демек, ораза айтта айт намазга чейин эле тамактанып келет эле. Ал эми курбан айтта курбан айт намазын окуп бүткөндөн кийин анан кийин тамактанат эле деген хадис болуп атат. Анткени ал күнү билесиздер, Ибрахим алейхиссаламга кайгы күн болгон, курбан айттын башталышы. Балаңды курбандык чаласың деп атса, кайра түшүнө кирип атса, яумит тарбия деп коет, түш көргөн күнү болот. Анан 9-чу күн анан кийин кайра кире бергенден 9-чу күн анан кийин түшүн анык билбеди. Арафа деген билди деген сөз. Арафа билди. Таана ак түшүнүн аныгын билди, тааныды деген сөз. Ошол күнү курбандыгын Кудай Таалам балаңды курбан чал деп аткан турбай деп эмне кылды? Ошол жака камынды. Анан окуяны кыскартып айталы, ошол жерден анан Кудай Таалам эмне кылды? Баласынын ордуна кочкорду эмне кылды? Курбанды чалууга буйруду. Негизинен ал жерде Ибрахим алейхиссаламдын Алла Таалага болгон берилүүсүн, ыхласын бир сынактан өткөрүү болчу Алла Тааланын. Ошол сынакта эмне болду? Ибрахим алейхиссалам өттү. Эч качан Алла Таала адам баласына зыяндуу нерсени буйрубайт. Ал эми пайдасы жок нерсени дагы тыюу салбайт. Ошондуктан пайдасы жокпу, ден соолукка зыянбы тыюу салынат. Кайсы нерсе пайдалуу, ийгилик апарат, ал нерсеге Кудай Таала эмне кылат? Буйрук кылат. Мисалы Кудай Таалам Куранда эмне деп атат? Оку. Я Яхья худил китаба биқува. О Яхья, пайгамбарым деп атат. Яхья алейхиссалам билесиздер, пайгамбар болгон. Бирок бойдон өтүп кеткен. Анткени дин душмандары ушунчалык аны кыскандыктан үйлөнгөнгө да шарт болгон жок. Көзүнчө атасы Закария алейхиссаламды өлтүрүп коюшту. Көзүнчө. Ал-Бидая ва Нихая деген китеп бар, Ибн Касирдин. Ошол китепте келет. Ушунчалык айласы кетет. Койгула десе болбой, биринчи Яхья алейхиссаламды өлтүрөт. Яхья алейхиссаламды өлтүрүп башын алып салышат. Анан Яхья алейхиссалам айтат да, өлтүрдүңөр, койгула десе башын алат. Андан кийин Яхья алейхиссаламды кубалайт артынан. Анан барып анан даракка кирет, дарактан анан нары көздөй окуясы уланат. Эми негизги маселе ушунчалык душмандары күчтүү болгон, катуу болгон, шарт жок. Ошондой абалда дагы эмне деп атат Алла Таала? Я Яхья, Курандагы аят бул.
Я Яхя, худил китаба биқуа. Бұл жерде әл-илм деген мағынада келген. Илимді сен күш менен. Ал күшті белгілі бір күшті чайнаған жоқ. Араб тілінің грамматикасында мa'рифа накра деп қойды. Бұл жерде накра қылып келтіріп отыр, белгісіз. Күшің қаншаға жетеді, білбейсіз сіз. Осы күшіңіз тақыр болбай, жүрбей қалған. Мұндайша айтқанда дүйнөден өтіп кеткенше жанталашып болған күшіңізді жұмшап, анан илим алғын ей пендем деген сөз. Ошол үчүн илимди дайыма байкайсыздар, китеп окуйун десең эле уйкуң келе берет. Так бөлөк мындай пайдасы жок сөз сүйлөсөң, көзүң ачылат, маанайың көтөрүлөт, сүйлөшүп отура бересиң. Бака-шака. Ал эми китеп окуйун десең эле уйкуң келет. Ушундай. Качан бай китептин жытын, китептин ичиндеги сөздөрдүн маңызын, даамын сезмейинче. Ал эми китептин ичине адам чоңгуп, ушунчалык ичине кирип кеткенден кийин, суунун ичине сүңгүп кирип кеткендей, илимдин ичине кирип кете турган болсоңуз болду. Ушунчалык берилес имам Мухаммад рахматуллахи алейх Мукатаб китебин жазып атып, жанынын өткөнүн билбей калып атпайбы? Анткени башка шакиртинин түшүнө кирет. Имам Мухаммад билесиздер, 4 мазхабтын бирөөсү имам Шафинин өгөй атасы болгон. Имам Азым рахматуллахи алейхтин шакирти болгон. Мыкты шакирти. Ал эми имам Шафинин өгөй атасы болгон. Ошо имам Шафи айтат го, эгерде жогорку тилде сүйлөгөндө биз түшүнбөй калат элек. Имам Шафи түшүнбөй калат экен. Айтып атат, мен түшүнбөй калат элем дейт. Анан биздин деңгээлибизге жарашанан сүйлөйт эле дейт. Анан түшүнөт элек деп. Болбосо имам Шафи билесиздер 4 мазхабтын бирөөсү ошондой эле айткан. Эгерде Алла Таала вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Ушул аятты түшүрүп койсо эле калганын түшүрбөсө деле жетиштүү болмок экен деген. Карайсызбы? Алла эгерде пенде ыйман келтирсе, жакшы амал кылса, бири-бирин акыйкатка чакырса, анан бири-бирин сабырдуулукка чакырса, эч качан ушул пенделер коромжук учурабайт деген аят да бул өзү. Ушул аят жетиштүү болмок экен. Ушунчалык ой жүгүртүүсү, терең түшүнүгү терең болгондуктан Куранга ушундай маани берип атат, тафсир ачыктам айтып атат. Ошондой имам Шафинин өгөй атасы имам Мухаммад дагы китепке, илимге берилип кеткендиктен Мукатаб китебин жазып атып, жан бергенин билбей калат. Анан шакиртинин түшүнө кирет. Түшүнө кирсе, шакирти сурайт: "Я устаз, салам алейкум, алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Кабыр сыноолорунан кыйынчылык тигинде мындай болгон жокпу десе, эмне дейсиң?" дейт. Кабыр сыноолору, Кудайдын сынагынан кандай өттүңүз десе, "Эмне мен өлүп калдым" десе, "Сиз өтүп кетпедиңиз билесиз." "Мен өтүп кеткенимди билбейм" дептир да. Ушунчалык илимге кирип кеткендиктен. Мына ошондуктан ар бир баланын өзүнүн таланты болот экен, бир илимге. Бир балаңыз бар, дайым эле айтабыз, курулуш, дизайнга кызыгат. Архитектура, дизайнга. Бир балаңыз бар, жөн эле архитектурага кызыгат, курулушка эле. Бир балаңыз бар, электричествого кызыгат, электр энергияга. Бир балаңыз бар, соодачылыкка кызыгат. Бир балаңыз бар, уюштурганга кызыгат. Бир нерселерди уюштуруп, адамдарга өзү кыйналса деле мейли. Уюштура калып, курбан айтты уюштура калып, ороз айтты уюштура калып, бир кыйынчылык болсо ошону барып эле бүтүрө калып эле ушинтип эле жүрө берет. Элдик адам да ал, элдик. Ошондо менен рахат алат. Ошондой балдар болот. Ошолордун бардыгы эгерде ата жана эне баласынын эмнеге кызыкканын билсе, ошол нерсеге гана туртуш керек экен да. Сен ушул нерсени алып кет балам, аягына чейин деп. Бүттү экен. Анан жашоо рахат башталат экен. Ошондон жанагы аятка амал кылган болот экенбиз. О Яхя илимди күч менен алгын. Көрсө илимди окуй берсе эле келбейт экен. Илимди күч менен тырышып, эки жака жалкоолонбой бекем отуруп окуш керек экен. Ошондуктан негизги ибадатта кыбланы карап намаз окуйбуз. Негизги ибадат бүткөндөн кийин алдантип молдоштор окуп отурабыз. Анткени имам Бухарийдин Файдул Бари деген китеби бар. Файдул Бари. Файдул Бари деген Сахих Бухариди шархтаган шарх китеп бар. Ошол китепте укму сон ачыктама берилет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жана Абу Бакр радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху
Али радиаллаху анхулар негізгі ибадатты атқарып бүткөндөн кейін малдаш тоқын отырат эле дейт. Малдаш, молдош тоқын отырат эле. Малдаш тоқын мына. Анткени бул дагы эркектин сыпаты экен. Ал эми жамаат батпай атса, тар болса, анда эле жок, чөкчү отуруш керек болот. Анан негизинен молдош тоқын отурганга үйрөнүш керек экен. Жанагы эле жана чокчоюп столго отура берсе, орундукка барып молдош тоқын отура албай калат. Байкасаңыздар, кээ бир адамдар жалаң эле столдо отура бергендер, эки бутумда тартайып мындайдан кетип калат. Өйдөгөдүмдө аркайыпчы. Отура албайт ал. Молдош тоқын отура албайт ал. Ошон үчүн молдош тоқын отурганда бул дагы пайгамбарыбыздын эмнеси экен? Сүннөтү. Анан келип эле бүрүштүрүп эле мусулманчылык ушундай да, анан чөкчү отуруш керек экен да деп эле мындай бир кичинекей, андан да кичирейсе дагы кичирейтип, колдон келсе бөдөнөнүн жумурткасынын ичине, андан нары мистенин ичине тыгыш керек да, мындай кичирейтипчи. Андай болбойт туугандар. Ислам дини кенен. Болгон бирөөнүн акысын жеп албашыбыз керек. Өзүбүз дагы эмне болуп кетпешибиз керек? Акыбызды жедирбешибиз керек. Ислам дини ушундай. Ислам дини төрөлгөндө сиз митип, момпоюп төрөлгөн жоксуз да. Эркин төрөлдүңүз, ыйлап. Момундай. Каалаган нерсеңизди Кудай мага бере көр дегендей. Алла Тааладан каалаган дуаңызды ыйлап сурасаңыз болот, берилип сурасаңыз болот, акыңыз бар. Болгону шарият көрсөткөн тартиптин негизинде. Шарият көрсөткөн тартиптен не кылбашыбыз керек? Чыгып кетпешибиз керек. Ваягыта сыйла жана жуунуп, тазаланып, сулууланып келиш керек. Мурут мисалы оозго кире турган болгоса эмне кылыш керек? Кыскартыш керек. Анткени макру тамак менен кошо малынып, желинип калуусу. Ошон үчүн тамак жеп атканда илинбесе болду. Анан моу асмай, сасмай чеккендерге убал. Сакал жеп атам, сакал менен саргайып калат да мындай. Мындай узун ичке болчу мындай. Мындай түкүрө берет, анысы жарым жаса бияка чөт, жарымы тияка чөт. Ошо тур мына саргайып калгандар бар мындай. Кайраң сакал. Ошон үчүн насвай менен антип булгап ойлогуш керек. Жана алар менен жашап аткан жеңелерге, келиндерге, апаларга убал. Асмай, сасмай белгилүү да эми. Ошон үчүн аларга орден бериш керекпи деп ой келип кетет. Атырым, жыттуум деп бизге окшогон балдар кыздарды төрөп түшүп, чыдап келаткандыгы үчүн. Негизи арак сасып алса болду дегенде айтат да эми башта. Чынында да арак сасып алса дагы насвай сасса сассын, бирок арак сасып алсын дегендер бар да, айла жок. Тара ушинтип эле какшытайлы эми. Кыргыздар жаңы кыйыртып сүйлөгөн. Түз айткан эмес. Айман колуп албаш үчүн. Ошондуктан насвайды эле сасып ойлогош керек, тамекиди эле сасып ойлогош керек, тамекисиз укмуш эми. Ошон үчүн мына өзгөчө мына таксовайт эткендерде, башка машинада көпчүлүктү алып кетип атканда, насвайды чегип алып, тамекисин чегип алып, бул жагы көңүл айланат, башка болот, жыты кирет момундайынан, зыян да. Медицина далилдеп атат го, чеккенге караганда түтүнүн жыттаган адамга зыяны көбүрөөк деп. Нукурасы барат деген маанидеби билбейм иши кылып. Ваятатайяб жана жыттууланып келүүсү. Ваялбас ахсана фиябихи жана кийимдеринин эң жакшысын кийинүү, жана орозо битерин бере турган жерге берүү, мечиттерге түссүн, мечиттин капчыгын яшигине келсин, салынсын деген Ханафи китеби бир да китепте жок. Болгону бизде адат болуп калган. Молдеке аркылуу таратылып, молдеке аркылуу берилип. Негизи шарият боюнча бул жетимдердин акысы. Карызга белчесинен батып калган адамдардын акысы. Орозо айт намазы бүткөнгө чейин ошолордун колуна тийип калыш керек. Эмнеге? Эл катары биз сыяктуу алардагы майрамдап калыш керек деген мааниде. Анан 10 күндөн кийин, бир жумадан кийин эл баары майрамдап бүтөт. Анан тийип алып кет. Анан жакшылыктын эртеги-кечи жокто, анан багыштар алар алып коет эми. Ошондуктан уюшуп көчө-көчөдө кимдер кедей жашайт, кимдер кыйналып жашайт, ошолорго барып эртерээк жардамыбызды берип койгон жакшы. Аны менен чектелбей, башка да жакшылыктарды. Анан Курбан айт намазда болгону эмне кылат экенбиз? Тамактанбай келебиз. Такбир ташрикти жолдо мындай үндү өтө бийик чыгарбастан кичинеден чыгарып коюп, жария лапбайк Аллахумма лапбайк. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху. Валлаху акбар, валиллахил хамд. Дагы айталайм.
Allahu akbar, la ilaha illallah, vallahu akbar, valillahil hamd. Ушул тасбихатты айтыш керек. Анан ар бир намазга артында айтабыз. Ар бир намазды айтабыз. 23 намазды айтыш керек. Түшүнүктүү болду? 23 намазда. Намазды Арафат күнү башталат. Арафат күнү багамдаттан башталат. Демек, Зулхиджа Курбан айт намазы эртең окулат дейбиз го, ошого бир күн калганда багамдаттан башталат. Ошону эскерт, бекем кармап алалы. 23 намазга. А эң акыркысы асыр намазда бүтөт. Имам унутуп калса да аркадагылар баштай бериш керек. Аллаху акбар дегенде имам да билет, Аллаху акбар, имам да баштайт. Анан бул берип атканда тамак ашты ушунчалык жан дил менен, жүрөк менен бергенге аракет кылыш керек. Дептир мусулман ушундай экен, керек болуп калса, керек болсо, колунда жаткан душман болуп туткунга түшүп калса да, ошо туткунуна дагы жакшылык кылсын дептир. Алла Таала Куранда. Эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-Инсан сүрөсүнүн 8-аятында. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Sadaqallahu al-azim. Ушунчалык жакшы көрүп, жүрөгү менен сүйүп, бейбечараларга тамак берет. Муну жеп койгула. Ма деп муну отпа, иткен нан ыргыткандай. Андай эмес. Таксыр, муну бизден силерге белек алып коңуз. Муну бизден курбанчылык. Муну алып, союп, туугандар менен жеп коңуздар. Дуа алып коңуздар деп, мындай бата тилек кылып коңуздар деп. Дуа деселе башкача түшүнүп калат экен кээ бирөө. Мындай сыйкырлап алат, анан байлап алат депчи. Кыргызчасы бар аны деле. Бата тилек кылып коңуздар деп коюңуз. Болду, сонун. Жакшынакай болот экен. Анан жетимдерге дептир. Жетимдерге да сүйүп, жакшы көрүп берет. Жана ва асиран колуна түшкөн туткундарга деп. Туткундарга да жакшы көрүп муну жеп койгула деп. Балким сиздин ошол мамилеңиз менен эмне болот? Ислам динин кабыл алып калышы толук мүмкүн. Мисалы, Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu uhtiya ila rajulin min ashabin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ra'su şatin. Күндөрдүн биринде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахабаларынын ичинен bir сахабага койдун башы тартуу кылып берилип калат. Койдун башы. Faqal inna akhi kana ahwaja minni ilayhi. Анан ал киши койдун башы келгенде мага караганда баланча муктажыраак. Фабаата бихи иlayhi. Ошентип анан ага жөнөтүдү. Баланча мага караганда муктажыраак. Ошого апарып бербейсиңби деп. Фалам язал вахидун яб'ас ила al-akhar. Ошентип ал айланып жүрөп, жети үйдү кыдырды дейт. Кыдырып, жетинчисинде кайра буга келип калды дейт. Жана биринчи жөнөткөн сахабага. Азирет Умар радиаллаху ошону байкап туруптур. Ким кимге кетип атат деп. Азыр бирөөнү байкамак турсун, кээде өзүбүздү байкабай калып атпайбызбы, туурабы? Сүйлөйт экен деп мен аратыр экен деп эле сүйлөп атпайбыз. Оозубуз эмнеден көөгүбүз чийип кеткенче. Байкасаңыздар, тантык адам көп сүйлөйт деп коет го. Көп сүйлөгөн адамдын мына жеринен көөгүктөр чыгып калат. Оозуна алып жетпейт. Түкүрүк анан чачырап баштайт жактарга. Ошол контроль жоголгондуктан. Анткени ликуллил макам деген Али радиаллаху анху сөзүнө амал кылбагандыктан. Ар бир айтыла турган сөздүн айтыла турган орду бар, айтыла турган убагы бар дейт. Кимге айтыш керек, кимге айтпаш керек, ким кимге сүйлөш керек, ким кимди угуш керек. Аны да ажырата албай калып атпайбызбы кээде? Бир-эки университет бүтүп алганбыз, кээде 5-6 китеп окуп алганбыз. Аксакалдар отургузуп коюп, мынаны алып насаат айткан учурларыбыз болуп калат атпайбы? Сиз антпеңиз, мононтиңиз депчи. Эми мусулманчылыкта, шариатта момундай экен, мындай экен деп коңуз болду. Мисалы Абсатар дамлага дини алымдар бири да душмандык артпаптыр жашоосунда. Мындай жар болупчу. Анан суроо беришиптир, эмнеге мунуку муфти? Баарыбыздын устатыбыз. Ана аксакал Абсатар дамлага жанында жүргөн шакирттери эмне себептен ар кимиси ар кайсысын айтып отуруп, анан жанында көбүрөөк жүргөн бир шакирти бар экен. Ошол айтып бериптир. Мен бир нерсени байкагам. Атайын
bir молда менен экинчи молдону салыштыруу максатында, чагыштыруу максатында, бирине бирин илимин мындай кагыштыруу максатында кээ бир адамдар мындай ооруйт. Бекерчиликтенби же ошого таланттуу билбейм. Ооруйт ошондой менен. Бул эмне болот, анан тиги эмне болот? Билет өзү ал суроону. Атайын сурайт. Буга эмне дейт экен бул депчи. Билет бекем, билбейт бекен. Же экөө кандай деген, экөөнү кагыштырат атайын. Ошентип суроо бергенде Апсаттар дамла эч качан ал молдо туура эмес айттыр. Ал молдонуку туура эмес деп айткан эмес. Ал молдонукун билбейм. Бирок биз көргөн китепте, биз окуган китепте момдой деп келген деп китепти ачып, эч качан мындай да жооп берчү эмес дейт. Китепти ачып алып, бетин көрсөтүп, катарын көрсөтүп, мына ушул, анан дагы карап көрүңүз, изденип көрүңүз деп койчу дейт. Кандай сону? Тиги жөнү кээде кээ бир молдолор болчу экен. Şu meni suroomду barıp surachı ne der eken dep. Degender de bolgon eken. Aga деле. Bilbeyim, balkim al kişiniki turadır. Bирок men bilbeyim. Men bilgen kitep, mınogul kitep. Ушул китепти мынончончу катарында мына далил, мына аят, мына хадис деп далилдеп гана койчу экен, болду. Мына биздин күндө мусулманчылык негизи ушундай экен да. Ал айта берет, ал былжыра берет дегенди эмне кылышыбыз керек экен? Токтотуш керек экен. Балким сиз билбеген китептерден маселелер чыгып калат экен. Мына ушундай күйүмдүү болууга Кудай Таалам кооз сөз менен эмес, кооз амал менен жетүүгө насип кылсын. Дагы бир жолу мына 11 август Курбан айт намазы келатат. Кудай буйруса, былтырда мурдажылда уюштуруп жүргөндөр бар экен. Ушу мечиттин бир ылайыктуу жерин таап алып, биригип алып, колубуздан кой келгени кой келсин, уй келгени бирден 7 адамга чейин биригип алып, уйларды союп, пакетке салып коюп сактап койбой, жер-жерине убагында жеткирип, бир Курбан айтты шаңга бөлөп, чыныгы майрамга айландырып таратып берсек деген чоң максатыбыз бар. Кудай Таалам ошо курбандыкты чалууну баарыбызга насип кылсын. Жетим жесилес керек болсо сырткы өлкөлөргө да жеткирүүгө баарыбызга насип кылган болсун. Анан дагы кандай гана тилек максаттар болсо тилектериңиздер кабыл болсун. Жана бир кой соём дегендерге 2 сой, 2 кой, бир уй соём дегендерге 10 уй, жана башка жүздөгөн миңдеген койлорду курбанды чалып, жалпы муктаж адамдарга таратууга Кудай Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Фатхул Бари китебинде келгенде алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей дайыма биздин колубузду керек болсо мамлекетибиздин колунда башка мамлекеттердин үстүнкү колуна өтүүгө Кудай Таалам жеткирген болсун, ыкбал берген болсун. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабиhi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalamu alaykum.